8-нчи микрорайонда жана мерген турган эм барга. Ошо менин аталаш агам болот. Ошонун квартирасында жашайм. Анан кийин анан бүгүн общежитиясы жакында. Анан бир шоокум деп эле жаштар үйрүмү деп эле Баткенге бардык. Анан баарыбыз ыр жазган чыгармачыл адамдар чогулуп алып, өлүшүнтүп эле калып эле чыгып калышты. Анан барып баягы бүгүн общежитиясына келип ыр окуп атышат баары тең эле. Анын арасында бир Рахат деген сары кыз бар экен. Нургазаке деп эле таалайт да. Сүйүп калыптыр баягычы. Ыр жазса деле Нургазаке, мындай караса деле Нургазаке, басса турса деле Нургазаке. О, баягы кыз эрип калыптыр ошо элечи, битуми агып калыптыр мындай. А мен бул Нургазакеси ким болду экен да, мынча сүйгөн дедим да. А мен оюмда Тургунбайдан да сулуу бала экен деп элестетип атам. Тургунбай биякта эле калып калат. Бул Нургазы ушундай бир керемет бир сулуу экен десем, чайнаган көйлөктөр кебетеси келишип кебетеси бу. Муну сүйүп алган тиги. Караба бу Нургаз ушу деп анан кийин карасам чачын артка тарап койгон. Өзүнчөчү. Ал убакта чачы бар кесип болчу анда. Капкара чачы бар, калың коюу чачы бар болчу. Мындай тармалдашып тараган бала экен анан. Нургаз ушу муну эмне мынча сүйдү тиги кыз деп коем. Анан тиги неме сурап коем, сүйгөнүң ушубу десем, ооба. Тиги жанындагы кыздардан сурап коем, ушуну сүйүп атабы? Ооба. Кайра сурайм десең да, эми сүйө турган эмес экен го деп. Анан кийин ладно деп анан экөөбүз таанышып калдык ошол жердечи. Анан таанышып анан экөөбүз жетилешип алып, анан экөөбүз жана 8-нчи микрорайондо мерген турган квартирасында экөөбүз чогуу жашап калдык да. Рахатты унуттук. Мен экөөбүз анан кечке ушул жерде жүрөбүз. Бул тамак жасайт. Тамакты жакшы жасайт өзүчү, келтирет тамакты. Мен турам да тамак ичип берем, бул тамак жасап коет. Анан таза аябайчы. Аял болсо сонун аял болмок болчу. Бүт баарын тыкырайта жыйнайт, үйдүн ичин баарын жыйнайт. Мен чачып коюп кетем, бул жыйнап коет. Ошентип экөөбүз. Анан ошо келатабыз, биринчи таанышып Иңирде келатабыз. Мына мерген турган үйүнө бүгүндө келатабыз да. Бүгүн бул тартаңдап бул бир аттаганда мен эки аттайм. Бежеңдеп. Анан мен буга анекдот айттым. Апендиден сурашып туруп. Өлгөндү узатып баратканда табыттын алдында барган жакшыбы, артында баскан жакшыбы десе. Кылаанын ичинде болбосоң болду деп. Апен жооп бериптир десем, бул ошол жерден тоголонуп күлдү. Ушинтип экөөбүз таанышканыбыз кызык болгон да. Анан бул аркылуу айтып атпаймынбы, Оштун бүт таанып бүттүм, муну өзүн тааныбай калдым да анткени. Бу азыр карасаң адамдардын баарын чогултат, чай ичет, экөөнүн биринде мындай жерлерди биз экөөбүз ырыстуу чочко деп коебуз да. Ырыстын жакшы сөзү бар го, ырыстуу чочконун мурдунан бок кетпейт дегенчи. Анан буга айтам, ырыстуу чочко каякта бүгүн дейм да. Оякта десе, жакын болсо барып тамак ичем. Алыс болсо барбайм дейм. Бензиним андан көп кетип калат деп коем. Немеде? Мен замандашта офисте отурам да, офисте ишке алышты офиске. Анан кийин бул ырыстуу чочко бар деп жазып коет. Анан каерде десем, мен азыр барып калам дейт. Анан келет да анан подлый трус выходи деп жазат. Анан мен чыгам, анан экөөбүз немелер көп. Баягындай сүйгөн катындары бар. Абет кылабыз. Бир күн бул катындыкынан абет кылабыз. Бир күн бул катындыкынан. Аялды мен алам, убайын ушу көрөт. Чайны